Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Бул ирет Кыргыз элинин белгилүү Сарынчы Бөкөй дастаны тааныштырылат. Кыргыз эли ооз-эки чыгармаларга абдан бай. Алар ооздон оозго, укумдан тукумга өтүп, улам такталып жана кооздолуп отуруп, эң мыкты көркөм варианттарында сакталып келген. Кыргыздын ооз-эки чыгармаларында эпикалык жанр, анын чоң жана кенже формалары маанилүү орунду ээлей тургандыгы белгилүү. Мына ушул эпикалык чыгармалар өздөрүнүн мазмунуна жараша баатырдык жана социалдык турмуштук болуп классификацияланышат. Сарынчы Бөкөй поэмасы социалдык турмуштук эпостун түрүнө кирет. Бул эпос эл акыны Алымкул Өсөнбаевдин айтуусу боюнча 1938 жылы биринчи жолу жарыкка чыккан жана эл арасына кеңири таралып кеткен. Ошого карабастан, эпостун ошол басылышы азыркы мезгилде библиографияда гана сейрек учурай турган китептердин катарына кошулуп калды. Ошого байланыштуу анын биринчи басылышын негиз кылып алып, айрым жерлерине редакциялык мүнөздөгү бир аз өзгөртүүлөрдү киргизүү, кээ бир сөздөрдү, тоюнтмаларды тактоо, кайталоолорду кыскартуу менен эпосту кайра бастыруу маселеси коюлду. Эпостор калк арасында бир канча варианттарда айтылып жүргөндүгү менен белгилүү. Сарынчы Бөкөй эпосун кайра бастырууга даярдоодо акын 1923 жылы Сулайман Конокбаевдин айтуусу боюнча жазылып, Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталган варианты менен дагы тааныштырып көрөлүк. Ал вариантты Алымкул Өсөнбаевдин варианты менен салыштырганда сюжет жагынан кескин айырмачылыктарды учурата алганыбыз жок. Бирок Өсөнбаевдин варианты Конокбаевдин вариантына караганда бардык жагынан көркөмдүк чеберчилиги, тексттин жыйынтыктуу жана тагыштелип чыгышы боюнча дагы жогору турат. Ошондуктан Сарынчы Бөкөйдү Алымкул Өсөнбаевдин айтуусу боюнча бастырууну ылайык таптык деп айтылат бул баянда. Жогоруда көрсөткөндөй Сарынчы Бөкөй социалдык турмуштук эпоска киргендиктен мында каармандардын башынан өткөн окуялар жана үй-бүлө тиричилик конфликттери кеңири берилген. Сарынчы Бөкөй эпосу Кыргыз элинин патриархалдык, феодалдык коомунун өнүгүш мезгилинде пайда болушу мүмкүн деп божомолдонот. Анткени ал ошол мезгилдеги патриархалдык, феодалдык мезгилдерде кыргыз үй-бүлөсүндөгү уруучулук тиричиликти баяндайт. Сюжеттин өсүшү, уруунун башында турган эки бир тууган Жамгырчы менен Бөкөйдүн мамилелерин көрсөтүүдөн башталат. Жамгырчы өлүм алдында турган оор абалында бир тууганы Бөкөйдү көрүш үчүн жана өзүнүн жашы жете элек баласы Сарынчыны ага тааныштырыш үчүн кабарчы жиберет. Жамгырчы өлгөндөн кийин окуя Бөкөй менен Сарынчынын айланасында топтолот. Бөкөй Сарынчынын колуктусу Берметке үйлөнгүсү келет. Ушунун негизинде Берметти бошотуп алуу үчүн жүргүзгөн Сарынчынын күрөшү башталат. Эпоста бирин-бири сүйгөн эки жаштын образы берилет. Узак убакытка созулган жана көп азапка дуушар кылган каршылыктардан кийин эки жаш бири-бирине кошулушат. Мындан элдин прогрессивдүү күчтөрү күрөш аркылуу өз тилегине жетет деген корутунду келип чыгат. Патриархалдык турмуштун үрп-адаттарынын жана ырым-жырымдарынын бийлигинде болгон элдин аң сезиминде энелеш, аталаш, бир туугандык чоң мааниге ээ болгон. Поэмада Сарынчынын капаланышы да жогорудагыдай патриархалдык турмуштагы чектелген түшүнүктөргө байланыштуу. Анын бир туугандары жок. Ошондуктан эл ага карата жалгыз деген эпитетти колдонушат. Сарынчы өзү дагы атам өлгөндөн кийин жалгызмын деп капаланат. Атадан жалгыз болгон соң арманын айтса көп экен. Бөкөй төртөө мен жалгыз, куруп калган мен байкуш. Душман төртөө мен жалгыз, ачуусу келсе жалгызды каргадай басып жейт экен. Поэмадагы окуялардын ушундайча сүрөттөлгөндөрүнө караганда, эпостун чыгыш дуурун уруучулдук, патриархалдык коом менен байланыштырууга болот. Себеби бир туугандык мамилелер уруулук коомдун биринчи кадамдары экендиги белгилүү. Жалгыздыгына арман кылган Сарынчы Берметке үйлөнүүгө аракеттенүү менен
турмушта өзүнө бел болууга жарай турган таяныч издейт. Жалгыз деген эпитет поэманын бүт өзөгүн аралап өтөт. Бөкөй хан болуп турган эл менен кошулууга Саринжинин кылган аракеттери да ушундан чыгып отурат. Анын умтулуштары, уруулардын бирдиктүү болуп чыңалышын каалаган умтулуштар. Бул жерде Саринжи үрп адат боюнча өзүнүн жакын тууганы Бөкөй менен бирге болуш керек. Ал Бөкөйдөн ага катарында ийменип, ага баш ийиши дагы ушундан. Поэманын сүрөттөлүшүндө Саринжи кээде кежир, кээде акылман, кээде келечегин көрө билген, кээде өз билгенин, өз түшүнүгүн башкага бербеген каарман. Ак Перметтин образында акылдуу, өзүнүн сүйгөнүнө жан дили менен берилген, ага акыл кошуп, кеңеш берген адамгерчиликтүү аялдардын образы сүрөттөлгөн. Ал Коңурбайдын душман экенин бир көргөндө эле билет дагы. Бул жөнүндө өзүнүн ала турган күйөөсүн айтат, бирок Саринжи аны уккусу келбейт. Бермет, ургаачылык кылганың, душман эмес Коңурбай, кайнагаң болот, сыйлагын дейт. Уруучулук үрп адатты карманган Саринжи айрым учурларда Берметтин акылдуу кеңештерин четке кагат. Натыйжада Саринжи кээде кыйын абалдарга дагы дуушар болот. Саринжинин ушундай аракеттерин көрсөтүү менен анын жаштыгы, чапчаң мүнөздүүлүгү айкындалат. Бирок буга карабастан Саринжи уруш эпизоддорунда өзүн кайраттуу эр жүрөк катарында көрсөтө алгандыгы эпоста даана сүрөттөлгөн. Ак Перметтин образы назик, лирикалык боекторго ээ. Акылдуулук, адамгерчилик негизинен Берметтин жакшы сапаттары ушулар. Поэмадагы портреттик сүрөттөөлөр кеңири элдик чыгармаларга таандык каражаттар менен берилет. Мисалы, Ак Перметтин портрети. Ак Перметтин актыгы пиаланын агындай, нак ортоңку кызылы ак тооктун канындай, бетинин сырткы ажары арчалуу от жалындай деп сүрөттөлгөн. Биздин көз алдыбызга сулуу кыздын элесин ушул үзүндө толук көрсөтөт. Бирок Бермет поэмада жалаң гана сырткы көрүнүшү, сулуулугу менен мүнөздөлбөстөн, ал ички дүнүйөсү кең, адамгерчиликтүү адам катарында көркөм сүрөттөлгөн. Ала турган күйөөсү келгенде өз атын жашырып, балдыз болуп келип, келечектеги курбусунун адамгерчилигин, акылын сынайт. Саринжиге баалуу кеңештерди берет. Эл эпосторунда аялдардын чындыкты сүйгөн, туруктуу, акылдуу образдары түзүлгөн. Бул поэмада болсо Берметтин өз сүйгөнү, Саринжиге берилгенин көрсөтүшү менен далилденет. Ошону менен бирге поэмадагы элдик идеянын аялдар менен эркектердин бирдей эле сапатта көрсөтүлүшү поэманын чыныгы элдик экендигин көрсөтпөй койбойт. Поэмадагы оң каармандар Саринжи, Ак Пермет өзлөрүнүн жеке кызыкчылыгына карата аракет кылбастан, жалпы эле адилеттүүлүктү жактап, чындык үчүн, эркин, таза сүйүү үчүн күрөш жүргүзүшөт. Ошондуктан алар дайым элдин колдоосуна ээ болушат. Буга Бөкөйдүн бузук оюн билгенден кийин элдин кыжыры кайнап, ар кимисинин бир муштап кеткени далил болот. Бизге белгилүү элдик эпостарда көбүнчө ошол элдин башынан өткөн турмушу көрсөтүлөт. Бирок эпостор пайда болгондон тартып, аларга элдин турмушундагы кийинки болгон кошумчалар дагы кирип кетиши мүмкүн. Айрыкча алардын лексикасы жаңы шарттагы айтуучунун сөз байлыгына жараша өзгөрүп турат. Мисалы, бул эпоста: мени байлаткан киши ким болду? Падышадан солдат алып келип. Айдаткан киши ким болду? Балапан көзүм чачырап, жайнаткан киши ким болду? Деген ыр-саптар учурайт. Мындан орус элинен кирген солдат деген сөздүн колдонулушу эпоска кийинки доорлордо кошулгандыгын далилдейт. Эпосторду айтуучулар белгилүү даражада аз болсо дагы ошол эпоска өзүнүн көз карашын, түшүнүгүн, талкуусун кийирип жибериши ыктымал. Кээде айтуучунун акындык талантына жараша эпостун көркөмдүк жагы, окуянын өнүгүшү, образдардын чыңалышы күчтүү же начар болушу мыйзамдуу көрүнүш. Эпоста ошол эл турмушу, үрп адаты, ырым-жырымдары, улуттук өзгөчөлүгү толук орун алса, анын билим берүүчү жана
тарбиялык мааниси дагы жогору болот. Мисалы, кыргыз элинин үйлөнүү үрп адаттары Берметтин армандарынан көрүнөт. Ал 60 ат айдатып, аяктай кебес байлатып, бээ союп той берип, кереге тартып үй тигип, керилип жүктө жыйбадым. Келгендерге жүгүнүп, ийилип кызмат кылбадым. 2 челек суу алып, энемден бата дуб алып, эртелгеш жүгүрүп, алдыңа барып турбадым дейт. Үйлөнүү жөнүндөгү үрп адаттын чыгышы эң байыркы убакка таандык болот дагы, кийинки мезгилдеги өнүгүштү кучагына алуу менен байып отурат. Кыргыз элинин үйлөнүү тоюндагы оюндун түрлөрүн ушул эпостон дагы көрүүгө болот. Суутуп, күлүк чаптырып, 9дан сайып байгеге, торпук союп улакка, 40 жигиттен чаптырып, кызык кылды бул тоюн. Мына ушул саптардан ырым-жырымдардын баары окуучуларга ооздеги поэзиянын эң сонун көркөм формалары менен элестетилет. Элдин көчмөн турмушу, элдин негизги кесипчилиги болгон мал чарбачылык кыргыз элинин ооздеги чыгармаларында орун албай койгон эмес. Бул Сарынчы бөкөй поэмасынан дагы ачык байкалат. Поэманын тили, андагы айрым сүрөттөлгөн деталдар, образдар, көркөм сөз куралдары элдин өзүнүн чыныгы турмушунан, тиричилигинен өнүгүп чыккандыгын көрөбүз. Поэманын көркөм сөз куралдары элдин өзүнүн турмушунда басымдуу учураган сөздөр аркылуу берилген. Мисалы, Сарынчынын балалык учуру тайлакка салыштырылат. Азыр мен жетелемме тайлакмын, жете албай калдым болжолго. Бул салыштыруу поэманын каарманынын жаштыгын, тажрыйбасыздыгын так ачык көрсөтүп турат. Ошондой эле Сарынчыга карата айтылган кулунум деген салыштыруудагы анын жаштыгын ачууда ыктуу колдонулган. Тууганың бөкөй таарынтып, кулунум туяксыз калса макулбу? Мындай салыштыруулар, эпитеттер элдин өзүнүн чарбалык кесипчилигине байланыштуу экенин жогоруда эскерттик. Поэманын тили кеңири массага толук түшүнүктүү. Поэма көбүнчө традициялык көркөм сөз куралдарына, туруктуу эпитеттерге бай. Мындай өзгөчөлүктөрдү биз ак берметтин келбетин сүрөттөгөндө көрөбүз. Сарынчыга барганда каркырасын сайынып, кундуздай болгон кара чач, далысына жайылып, үлпүлдөп үкү тагынып, булуттан чыккан айга окшоп, айылдан чыкты ак бермет, айдыңдан учкан ак каздай, акырын басып жаркылдап. Строфадагы чаштын кундузга, ак берметтин сулуулугун айга, анын келбеттүү көрүнүшүн ак казга кейиптештирүүлөр эл чыгармачылыгындагы туруктуу эпитеттерге мүнөздүү. Ак берметтин образын берүүдө бул эпитеттер ыңгайлуу колдонулган. Мындай сүрөттөөлөр эл чыгармаларындагы көркөм сөз куралдарынын ар түрдүүлүгүн, байлыгын, кооздугун, эстетикалык жатыктыгын айкындабай койбойт. Эл ооздек адабияттардагы чыгармаларда бир эле маанидеги мазмундук кайталоолор дагы көп кездешет. Мындай кайталоолор табиятты сүрөттөөдө, образдарды же адамдардын ички кайгысын сүрөттөөдө дагы көп кездешет. Мисалы, Сарынчы бөкөй эпосунда таң кылайып атканда, тараза жылдыз батканда сыяктуу ыр саптары башка эпостук чыгармаларда дагы басымдуу учурайт. Поэманын ыр түзүлүштөрү негизинен 7-8 муунду ырлардын түзүлүшүнө жатат. Бирок мындай өлчөм бардык жерде сакталбайт. Кээде 9-10 муунду ырлар учурап калат. Корутундулап айтканда, Сарынчы бөкөй поэмасындагы ыр түзүлүшү элдик ооздик адабияттагы ыр түзүлүштөрүндөй эле традициялык ыкма менен айтылган. Кыскартып айтканда, поэмадан биз эзүүчүлөрдү элдин жек көрө билгендигин, алардын кандай терс жөрөлгөлөргө каршы күрөштөрүн, алардын гуманизмин, таза, назик, туруктуу сүйүүлөрүн көрөбүз. Туруксуздарга, жек көрүмчү алдамчыларга, алардын жүзү карадай кылмыштарына эл наалат айтышат. Поэманын тарбиялык, эстетикалык мааниси дагы дал ушул окуяларга терең байланышкан. Ошондой эле поэмада элдин көз карашы, салты, үмүтү, тилеги, аракеттери көркөм берилген деп жазат белгилүү окумуштуу Раиса Кыдырбаева Сарынчы бөкөй эпосу тууралуу.
Саринчи бөкөй Мундуз уруусунан тарап, Булак аттуу кишиден туулган Жамгырчы деген хан болгон. Ал өзү Буландын улуу аялынан төрөлүп, кичүү аялдан Бөкөй төрөлгөн. Мунун 3 иниси болгон. Бөкөй Жамгырчынын аркасы менен башка бир жерге барып, хан болуп турган. Жамгырчынын аялы Каныш көпкө чейин төрөбөй жүрүп, карыган кезде бир бала көрдү. Зарыккан кезде таптык деп, атын Саринчи койду. Уулу 10дон ашкан кезде Жамгырчы ооруп калды. 6 ай төшөктө жатып түк айыкпады. Иниси Бөкөй агасы Жамгырчынын айылына эч каттабады. Оорусу улам күчөй бергендиктен, өзүнүн киши болбосун билип, мен өлгөндөн кийин Саринчи кантет деген ойго келди. Муну тапшырып кетчү жакын тууганы жок болгондуктан, дали болсо атасы бирге иниси эмеспи деп Бөкөйдү ойлоду. Ал өзү келбегенден кийин киши жиберип чакыртып алайын, жана көзүмдүн тирүүсүндө жалгыз уулум Саринчини ошого табыштайын деди. Илгертен бери бир көскөн Курман деген үзөңгү жолдошун өз үйүнө чакырып, аны Бөкөйгө жибермек болуп сөз баштады. Кашыма келчи Курманым, каргадайдан тең өскөн, канча бир сөздү кеңешкен, менин кадырын билген курбалым. 6 айдан бери кеселдеп, капаны тартты бир жаным. Жалгызым ыйлайт буркурап, мен жаткандан турбадым. Жаныңда тууган болбосо, жалгыздын иши уш экен. Жанымды жаман кыйнадым. Кожо молдо бакшыдан, кара жинди тапчыдан, калтырбай тегиз жыйнадым. Айыгууга айла жок, мени алчудай кесел чырмадың. 6 айдан бери кабар жок, аталаш Бөкөй тууганым. Чыгарган экен эсинен, эси жарым ит эле, энеси бөлөк урганым. Бөкөй уккан жок бу кабарды, атасы кесел, өзү жаш. Менин артымда жалгыз баламды, өзүнчө Бөкөй келбеди. Алып кел Курман, сен барып, баягы энеси бөлөк арамды. Арка менен чоң кылган, агасы Жамгыр мен элем. Чыгарган экен эсинен, мендей калкасы тийген адамды. Камынып Курман алып кел, башынан кара ниет жаманды. Чым кара көк жооруду, менин чымындай жаным ооруду. Алып кел Курман, сен барып, аталаш Бөкөй боорумду. Кайрат кубат күч кетип, кайран нурдуу жүз кетип, канчалык кылдым аракет, калктан таа биздетип, кармаса калбас кеселге, коюпмун жаным тиштетип. Ай жамалдуу нур кетип, ат баштап акча пул кетип. Кезегинде мен турдум, айылыңды Курман гүлдөтүп. Сүйлөөгө калды жарабай, чайналып булбул тил кетип. Колум менен алып барып, чоң кылдым эле Бөкөйдү. Билгенимди үйрөтүп, аркасы тийген Жамгырды көрбөдү Бөкөй бир келип. Күйүп жүрөк силденип, жаккан чырак өчүлбөйт. Мага жаман кайгы түн келип, эси болсо Бөкөйдүн кабар укпай келбейби? Кайгырып жаткан агасын капалуу күндө көрбөйбү? Жалгыздан көзүм жумулса, жатында шакен боорум деп, жакшы заат менен көмбөйбү? Жалгыздын иши бул болсо, жаратпасын мен дейди. Атасы бирге болсо да, акылы жок андайдан. Курман, жакын көрөм сен дейди. Күч алды кесел алууга, күйгөн отту өчүрбөйм, күн-түн жагам, саргайып, бир киши жок жанымда. Аз калды деп мен ойлойм, караңгы көргө барууга. Туугандыкты ойлосо, Бөкөй турбайт беле жанымда. Бейнетим бекер кор болду, пейлим бузган заалымга. Атадан жалгыз өзүңсүң, кулунум элге таарымба? Курманга айттым бул сөздү, камын деп эрге барууга. Төрөптүр жалгыз энекем, туугандан жалгыз мен экем. Жалганда жалгыз болгончо, жасалбай калган жөн экен. Жакшы эле Курман тийделе, акылсызга көлөкөм. Башыңда бакыт бар болсо, башка тууган көп экен. Башыңдан бакты кеткенде, балчык менен тең экен. Кем эмес эле эч кимден менин көргөн турмуш берекем. Энелеш тууган жок болсо, эртелеп өлмөк жөн экен. Тарбия көрдүм Буландан, ал зарланып бала сураган. Алып келген Бөкөйдү.
Менин жүрөгүм кайгы мұң алган. Баламдан башка киши жок, колтуктап үйдөн чыгарган. Өлгөн соң кайта келүү жок, оозуңду кара чымалган. Кеселдедим мен жаман, кемтик жерим жок эле. Не бир кемеңгер чечен кыраандан. Арманын айтып жамгырчы, айылынан киши баргын деп, курман сен айткан тилди алгын деп. Акыл айтар балам жаш, мен аразапта калдым деп. Кайгырып жаным кеселден, мени кай түрдүү күнгө салдың деп. Кадырын билген кишелең курман, камынып эрте баргын деп. Ажырадым дармандан, аз күн калды кош айтам, жарык түйүнө жалгандан. Эртең менен жөнөгүн, айта көргүн бөкөйгө. Кай күнү мында келерин, баласы эле түгөнгүр, кичи токол энемдин. Жан денеден куланса, көр оозун калпактай кара чымалса. Айланып, курман көз жетпейт. Айланып кайта келериң, арманда болуп күн дейлейт. Менин зарыгып көргөн тирегим. Бөкөйгө барып кеп айткын, арасын созуп көп айткын. Аркасы тийген жамгырдын ажалы жетти деп айткын. Келбей калып жүрбөсүн, кеңеш корум сен курман, келбей койбу деп айткан. Абалап учкан зар эле, бу кеселге кайсы дары бар эле. Кептин жөнүн билелек, кейиген жалгыз бала эле. Черденди менен жүрөгүм, бир кызматын көрбөдүм, бир тууган бөкөй бүлөнүн. Жамгырдын жанын алмака, салдыго ажал жүгөнүн. Кайрат кыл, бутом сарынчы, кашыңда жоктур жөлөгүң. Оюмда тилек бар эле, орундалбай тим калды, ошо кылган тилегим. Жаным кесел, балам жаш, жалооруп жаман жүдөдүм. Азапка салды бул кесел, бошотпос болот чидериң. Калды жакын курманым, караңгы көргө кирерим. Уктуңбу курман кулагың, убайым тартып турамын. Башыма кара түн түшүп, байкачы, кантет чыдамым. Канаты сынды чалгындан, калкыңдын жамгыр тынары, кайгырып ыйлап отурат. Менин кадыркеч канышынагым. Эртеңден калбай курман сен, бөкөйдүн билгин кабарын. Тапшырайын баламды, мен дайындайын калаамды. Жеткизбедиң жараткан көңүлдө тилек санаамды. Азын көбүн малайдап, алдыңа түшүп ээрчитип, кайныңа алып барбадым, саринчи жалгыз каралды. Курусуң кесел, кубат жок. Ал бербедим байбиче, эңкейип кызмат кылууга, келиниң бермет балаңды. Куда болуп малайдап, келиним алып келбедим. Жалгыз перзент балаңдын жолдошун алып бербедим. Ак боз бээ сойдуруп, ардактап, кызык той кылып, ак өргөсүн тиктирип, аземге башка койдуруп, көзүм менен көрбөдүм. Кайгысы жок чынакчан, анан кийин өлбөдүм. Акыл сурап кеп уккан агайын тууган элдерим, байлады менин багымды, кулатты минген тагымды. Курутту кесел жанымды, ичиме салды жалынды. Тапшырайын бөкөйгө койнумда жаткан жарымды. Кор болбосун анчейин, кулунун ботом, сарынчы. Эртелеп курман алып кел, айтайын ойдо барымды. Курман кайтып бул сөздү жамгырчынын арманы ушуну менен жабылды. Анда кеп айтты минтип курманың. Эсиңе түшкөн экен го, кейип турган кезиңде келбеген бөкөй тууганың. Башыңан жамгыр, мен сенин айтканыңды бурбадым. Келер бекен мен барсам, өзүнчө тынып чоң болгон акылы жарым урганың. Калыптыр сөөк сүлдөрүң, кабарың айтып барармын, кайран жамгыр тилдемин. Таруудай келбес бөкөйгө сенин кайгырып минтип күйгөнүң. Калтырбай айттың бүтүндөп көңүлүңдөн сүйгөнүн. Себепкери сен элең бөкөйдүн шонтип жүргөнүн. Эртең менен жөнөйүн, эрке торуну минейин. Эси жарым бөкөйдүн бир кабарын билейин. Арага нече коноормун, аз күнү сыртта болоормун. Тил укса алып келермин. Бара албаймын десе бөкөйгө, кандай жооп берермин? Баласы эле ал бөкөй, кичи токол энеңдин. Анжияндын тарабы алигиче эстебейт, жамгырчы сендей аганы. Ойлосо боло бөкөйүң, сарынчы жалгыз баланы. Курсагы тойсо кубанып,
Кудай уруп жүргөндүр. Куй төскөн бөкөй арамы. Убада берип жамгырга анык болду бараары. Барамын деп кеп айтып, курман үйгө келди дейт. Жамгырчынын сөзүнө жалкоолук кылбай көндү дейт. Таң кылайып атканда, тараза жылдыз батканда, боз куурай башы кыбырап, буз торгой сайрап чурулдап, жакын киши болбосо жайы кетип жатканда, жамгырдын ишин ким кылат? Келбей койгон бөкөйгө курман барат экен деп, уккандын баары дүн кылат. Эрке тору жоргону азандан кармап алды дейт. Алтын ээр сырлыгаш, көмкөрө ээр добулбас. Көмөлдүрүк узартып, куюшканын кыскартып. Кур семирген түгөңгүр секиндеп жолго тушалтып. Азандан атка миндеми, бөкөйгө курман бараарын агайын тегиз билдеме. 6 ай кесел болгондо кабар албас бөкөйгө камынып курман жүрдеме. Арага конуп бечен түн, ат буулантып суутмак. Катуу жүрбөй жай жүрүп, күн түн тынбай жол жүрүп. Келди курман жууктап, барса бөкөй бек экен. Башында кара болсо да баркы журтка кең экен. Агасы жамгыр кеселде, атагы чыккан немекен. Энеси бөлөк болсо да аталаш тууган дээр экен. Бөкөй турган калаага курман барды бешимде. Барбаса курман бөкөйгө анын жок экен жамгыр эсинде. Хан бөкөйдүн кабарын сурады курман далайдан. Оозу эптүү шыпылдап сөз укту бир жаш баладан. Курманга бала кеп айтты, кулак сал аке деп айтты. Хан бөкөйдүн тартибин токтоло түшүп көп айтты. Хан болгон бөкөй иниң деп, кабарын шондой билиң деп. Атын токуп от жагып, мен анын кызматында жүрмүн деп. 40 жигитин ээрчитип, кырдатып жүрөт бөкөйүң. Күндө жыйын, күндө мас. Ырдатып жүрөт бөкөйүң. Алганы акча жар болгон, айрыбызда хан болгон. Алдына адам бара албайт, сүйлөшкө ар ким зар болгон. Арак ичип алкынып, бала куштай талпынып, Баатыр деген ат конгон. Бөкөй ханга айтылып, Ак сарай деген тамында 40 жигити жанында. Чуулдатып, чуулатып, кесе берип ырдатып. Сиздей жакыны тургай бөкөйдүн бу кезде жасаган жок жаадында. Жакын иниң ошондой, ага, сиз сөзгө таарынба. Издесең аны табасың, бүгүн барып көрөрсүң бөкөйдүн кубат чамасын. Көргөн жокпуз биз мурун бир тууган сиздей агасын. Мыктылыгы ошондой, көрсөң айран каласың. Барганда аке айтаарсыз, билбеген сөздүн чаласын. Сөз угуп курман баладан келип тапты бөкөйдү. Айткан сарай калаадан, кабар билбейт экен деп, жамгырчы сындуу агадан. Ойлонду курман, түшпөйүн, аттан түшүп мен барып, арагынан ичпейин. Алы кеткен жамгырдын абийирин мен издейин. Жамгырдын сөзүн айтайын, айнегинин сыртынан, ак тамынын тушунан, кулагына угузуп, айланып кайра кайтайын. Курмандагы ойлонуп, ичине акыл ой толуп жаткан экен. Бөкөй хан сарайында той болуп. Ат үстүнөн түшпөстөн айтып курман мындай дейт. Абалап учкан зарсыңбы? Кайынга окшош талсыңбы? Атан эмес нарсыңбы? Акылман жамгыр Баатырдын аталаш жакын тууганы Адилет бөкөй барсыңбы? 6 айдан бери кеселде бир барып көрбөй жамгырды мүнөзүң катуу жансыңбы? Кайрылбаган сендейдин ыгын таппайт жамгырчы. Таанып кой мендей курманды, тамашаң арак боз экен, сага ким көп ичсе дос экен. Курупсуң бөкөй жыргалды, чыгарып эстен койдуңбу, алып келип чоң кылган агаңыз жамгыр тууганды. Эртелеп келсин деп айтты, сендей энеси бөлөк урганды. Карачы, бөкөй таанып кой, кабарга келген курманды. Кайран жамгыр кеселде, кайгырып жаны муңданды. Келет деп көзү тешилди, эстебейсиң агаңы. Эркелетип сүйбөйсүң, эрк өскөн жалгыз баланы. Эзелтен бөкөй бар эле, пейлиңдин бузу карамы? Жамгырчы көзү жумулса, сени ээлебей ким ээлейт? Агаңдан калган калааны. Агаң жамгыр келсин дейт, алымды сурап көрсүн дейт. Ажалым жетип мен өлсөм,
ак кепиндеп көмсүн дейт. Күйүттүү күнгө жолуксам, күйөр иним сенсиң дейт. Күн болжоп алыс кетирбей, кечикпей тез келсин дейт. Уктуңбу, бөкөй кулагың? Ушуну айтып турамын. Кайгылык жогоюнда кабарын укпай жамгырдын, кантип бөкөй чыдадың? Эркелетип колуң ал, агаңдын жалгыз чырагын. Эртеңден калбай барыңыз, уксаң ушул сураарым. Хан жамгырдын кеп ушул. Камынып бөкөй эртең жүр, кылаар иштин жөн ушул. Атасы башка болсо да, айылынан келген мен ушул. Аталаш жакын тууганың, алигиче бир барбай. Акылсыз бөкөй сен ушул, 40 жигитиң жаныңда. Кыялың барбы барууга? Кыйбатың жамгыра кеңдин, кыйла кеп бар зарында. Убада берген келүүгө, жамгырдын көзү жумулса, жакшылап сыйлап көмүүгө. Келдиби деп көп сурайт, кейитпей жамгыра кеңдин, отурсаң боло ченинде. Калкка жамгыр кошулбайт, калды жакын өлүүгө. Калкасы тийген акеңдин кадырын эстен чыгарып бөкөй сен кара сууга семирбе? Курман ушинтип сөзүн токтотту. Курмандын айткан сөздөрүн айтты бөкөй уктум деп. 40 жигитин бет алып, бирөөң сыртка чыккын деп. Сыртта турган ким болду? Сыздаган добуш үн болду. Зарын угуп отурсам, мени сыздатчу жаман тил болду. Тушумда бирөө кеп айтат, сенин тууганың кесел деп айтат. Туугандын жаны суу болсо, душмандын сөзүн неге айтат? Атчан бирөө кеп айтат, атаң кесел деп айтат. Агабыз жамгыр суу болсо, а сөздү мага неге айтат? Кесел деп укту кулагым, мен кейигенсип турамын. Келгендин кеби чын болсо, буга кантип чыдадым? Жанагы келип кеп айткан жамгырчынын курманы. Жабыла чаап кыйкырып, жетпей калды артынан, мас болуп калган урганы. Атка камчы сал деме, артынан добуш кеп угуп, курман жеткизбей кетип калды эме. Курмандан кабар уккан соң, бөкөй элине кеңеш сал деме. Укпай кулак кер болуп, кара жер менен тең болуп, кайрылып барбай жамгырга калган экем бу кезде кас душманга тең болуп. Көрбөй көзүм көр болуп, көөнүмө кайгы чер толуп, калган экем бу кезде көп душманга тең болуп. Анан бөкөй ойлонуп, алды артына толгонуп, агасы кесел деген соң, бөкөйгө кетпеген мээнет шоргонуп. Ордунан бөкөй тур деме, айбаттанып оңдонуп. Жамаке менен Коңурбай, абыр шабыр ат току, Бабырабай бат току, кезеги келсе жорголоп, арам өлгөн ак желке эрте токуп туура тарт. Эл болуппуз биз бир жат. Курмандын айткан сөзүнө эми көр бөкөй ыйламак. Ыйлады бөкөй муңданып деп, алдына барып турбадык. Ордунан турду 40 жигит, араңдан зорго ыргалып. Ак желкени жетелеп, Бай Коңур менен Жамаке басып келди эртелеп. Агасынын кеселин айтымдан бөкөй билдеме. Каткырып жүргөн бөкөйдүн хан жамгыр кесел деп угуп, кайгы ичине кирдеме. Камынып бөкөй аттанып, жамгырчынын айылына, жолдош алып жанына, жарышып бөкөй жүр деме. Ат ачкадан карышты. Ашыгып жолдо чабышты. Ойлонду бөкөй ошондо агасын келип көрбөгөн бир туугандык намысты. Арага конду нече күн өткөрдүм деп кайгырды. Келчүгүндүн кезегин паанасы менен жамгырдын башчысы болгон мен элем. Башка калаа көчөнүн көрөр бекен көзүм деп, угамбы жамгыр сөзүн деп, укпай кулак кер болуп, убайым тарткан өзүм деп. Укпапмын анан кабарың, убайымын билбеймин, уулу жалгыз баланын. Улугу болуп жүрүпмүн, уругу башка калаанын, арада ыйлап кайгырып, көзүң көрбөй жамгырдын каламбы деп айрылып. Жакындап бөкөй келгенде, хан жамгырдын айылынан калдайган элди көргөндө, кармаган кесел куору алган экен чеңгелге. Өлгөндөн кийин өкүрүп, бөлөк бөтөн кишиче болгон экен шерменде. Айылындагы карайган айбан малбы, элби деп. Бирок калың эл жатат, кайран жамгыр өлдү деп. Кабарын укпай кийин деп,
кайгырганым жөнбү деп, өз бир тууган иниси өзөк кылар ошо журт өлгөндөн кийин келди деп, ак желкени камчылап, ат үстүндө буркурап, көзүнөн жашы тамчылап, мурунтан кабар уксамчы, тирүүңдө үйдөн чыксамчы, айтканын угуп акемдин бир кумардан чыксамчы, колтугуна кол салып, эшикке сүйрөп барсамчы, эки ооз сөзүн эшитип, кош айтышып калсамчы, казылган мүрзө карачым колум менен салсамчы, ат үстүндө ыйлап Бөкөй хан айылында турат Далайжан, ушул Бөкөй болот деп алдынан чыкты эки адам. Ал экөөнөн кеп сурап, тирүүбү Жамгыр деп сурап, ыйлаган Бөкөй кеп сурап, Жамгырдын тирүү барлыгын жандырып кайта көп сурап, эки адам айтты Бөкөйгө, барбы деп күндө сураган сиз экенсиз жакыны. Али айныбайт ордунда акеңдин эс акылы. Келдиби Бөкөй иним деп улам сурап жатканы, өлгөн жок акең тирүү деп анындайынын уккан соң кубанды Бөкөй күлүңдөп. Угуп калат экем деп, урматтуу Жамгыр тилин деп, аңгыча Бөкөй бастырып, айылга барып кал деме. Атын алып Бөкөйдүн турган элдин баарысы канча айтса тууган экен деп, кайгыга көөнү жан деме. Эшик ача беришти, камчысын сүйрөп чыңырып, хан Жамгыр деп жүгүрүп, агасын келип кучактап Бөкөй калды жыгылып. Анан Бөкөй кеп айтат, ачпа сайры кезеңден, чайга салган аселден үйүңүзгө түнөптүр, кеселге жардам болдубу? Думана бакшы эшенден, айыктыңбы жан боорум кармаган оору кеселден, кармадым аке колуңдан, калкаң тийген Далайга калкалуу элең тобуңдан. Айыктыңбы жан боорум тооруган кесел оорудан, алтындай болгон көзүңдөн айныганың жок бекен акыл насаат сөзүңдөн. Жанымды курман чабайын жатындаш сенин өзүңдөн, калкаңыз менен чоң болуп, хан Бөкөй мен деп эсиргем. Кетиптир этиң сөөгүңдөн, кубат учуп дениңден, канткенди алып калабыз, касыңа жал өлүмдөн. Айнектей болгон эки бет айрылыптыр нурлардан, 6 айдан бери кеселдеп, арубак келер бекен деп, арманың толду ичиңе, бир тууган иниң Бөкөйдү бир көрүп кетер бекем деп. Мен келбейт белем укканда, кеселиңди билбедим. Кейип келген иниңе акыл насаат айтууга бар бекен кызыл тилдериң. Атасы бөлөк кишиче ант турсун аке, билбедим. Атабыз бирге туушкан, агаң Жамгыр кеселдеп, айылдан барып угузган, анчалык келбей коюуга жок эле көөнүм суушкан. Жатындап Жамгыр боорумай, колтугуңа кол салып, албадым аке колуңдан, айылыңдан калың эл көрүп, ажырап калган экем деп, акылман Жамгыр боорумдан, укпапмын сенин алыңды, кыйнаптыр кесел жаныңды, аман эсен жүрөбү ардагың жалгыз сарынжы. Кайгырып Бөкөй кеп айтып, катуу ыйлады бу дагы, карап турган калың эл канча айтса тууган экен деп, көп адам жашып ыйлады. Жүрөгү толкуп кайгырып, келбей жүргөн Бөкөйдүн өпкөсү ичке сыйбады. Бөкөй келелегинде кепинин башка жазданган бүт жыйылып молдолор келмесин айта баштаган. Тууган да болсо Бөкөйдү душмандай жандын бири деп, алдырбайын сырым деп, аяйын кайгы муңум деп, кестей белим буунуп, каздай мойнун койкойтуп, кайраттанып турду эле. Бөлөк адам болгондо Жамгырдын жашыбасы чын эле. Канча бекем болсо да көңүлү башка бурулду. Хан Бөкөйгө сүйөнүп, Жамгыр чалкасынан жыгылды. Анын тууган экени агайынга угулду. Көрүшүп ыйлап жатса да, Жамгыр уулу Сарынжы эшикте жүрөт, кирген жок. Атасы менен Бөкөйдүн айтып жаткан сөздөрүн назарына илген жок. Атанын сөзүн жактырбай шыкаалап жүрөт эшиктен, угуп баарын эшиктен. Күйгөнү кайсы атамды кыркканы жүргөн экен го, көрө турган насиптен. Сарынжы сыртта жүргөнүн атасы Жамгыр билбеди. Хан Бөкөйгө кайталап кайгысын айтып сүйлөдү. Айланайын Бөкөй, арманым,
Ағаң эле жамгырчы. Чыгарып эстен салганың. Жашы келди 11-ге, менин жалгыз эле балдарым. Жаттым Алтай төшөктө, кетти кубаттарманым. Киши жок тууган кайгырар, кимге айтам бөкөй зарларым. Көтөрө албайм башымды, көтөрдүм актын барманын. Албадың бөкөй эсиңе, Алтайдан бери бир келип, көрүнбөдүң көзүмө. Кабарга келдиң уялбай, кайгырасың несине. Көрдүңбү бөкөй түрүмө, акыл айтар киши жок, артымда жалгыз иниңе. Арманым көп айтууга, Алтайдан бери көрбөдүм, аталаш бөкөй инимди. Жалгыздык көзгө көрүндү. Жакын тууган болбосо, жатадан билбейт кимиңди. Саргайып азып өңүңөн, сарынчы ботом бүлүндү. Ат бастырып келбестен акыры бөкөй тааныттың, сен энеси башка зилиңди. Кайгыра берип нетемин, калды жакын, жалгандан кайыр кош айтып кетемин. Каттабай коюп билдирдиң, энеңдин бөлөк экенин. Түшүрдү кесел тагымдан, кеттим мен кубат каруудан, келип кабар албадың, менин кеселди жаткан жанымдан. Куткарбай турган көрүндү, ушул кайгы жалындан. Аталаш тууган болбосо, кайсы адамга таарынам. Колуңдан кармап жетелеп, эшикке басып чыга албай, кимисине сарылам. Перзентим жаш, мен кесел, бөкөй, ушул кыйын баарыдан. Кайгырган жеңең каныштан, каттабай койдуң алыстан. Кесел кармап кор болду, кемеңгер жамгыр даанышман. Арманым айтсам абдан көп, айылымдан курман барган деп. Артып айтып турууга, агаңда кубаттарман жок. Айттымбы бөкөй барымды, каргадай болгон кулунум, кайда жүрөт сарынчы. Жат кишиче келбедиң, жалгыз иниң таарынды, балалык кылып жаткандыр, угуптур бөкөй анымды. Бир тапшырып кетейин, дүнүйө түгөл малымды. Каргадайдан баш кошкон, кадыр кеч каныш жарымды. 6 гана тагордо, аркасынан капшырдым, акылман жамгыр жан элем. Мени асылган оору пас кылдың, алганым каныш жарымды, адыр толгон малымды. Мен алтын күмүш зарымды, айыр өркөштөн арымды, урулуу коргон багымды, угуптур бөкөй барымды. Баарын сага тапшырдым, калалуу дубал чарбагым, кайгырдым, кесел сарладым. Менин каргадай туяк калганым, жалгандан көзүм жумулса, эсиңден бөкөй чыгарбай, сыйлаган менен арбагым. 7 гана тагырдо, жеңеңдин күткөн мүлкеле, жергеси чаңдап тунарар, жетигин акең көзөтсө, жеңең ыйлап үн салар. Жетиме ыйлап муңданар, ажалы жеткен жамгырга, алын сурап ким барар. Керилген конуш сазымды, мага кетпеген кесел асылды. Асылган кесел күч алып, түп алып тынат башымды. Атасындай жакшы бак, менин артымда жалгыз жашымды. Ажалым жетип мен өлсөм, болормун мүрзө касынды. Атаң жамгыр өткөн деп, келбес чайга кеткен деп, жеттилелек жуарымбек, тилимди албай кеткен деп, ыйлатпагын жетимди. Бар элем жамгыр бүрөөчү, башымдан бактым кетирди. Баламды бөкөй кордосоң, акыретке барганда аталаш тууган болсоң да, көрбөймүн сенин бетиңди. Абалап учкан зар эле, менин көөнүмдө кадик күмөн бар эле. Көрбөдүм кубанч бир ишин, жалгыз көтөрүп баккан жан эле. Кайнатасы карача, жалгыз кыз ак бермет, менин перзентимдин жар эле. Пендеден сындуу дебесең, бермет сындуу келиним, перизаттай бала эле. Жалгыздын куюшканын калайлап, мен куда болуп мал айдап, жекендей пахта байлатып, мен жергелеп малым айдатып, жетелеп төө нар алып, мен кагаз теңге зер алып, кайындатып жалгызды куда болуп көрбөдүм. Колуктусу берметти өзүм алып бербедим. Армансыз дүйнө болбойсуң, анан кийин өлбөдүм. Алып келип келинди. Жалгызым үчүн той берип, жайнатып бүткүл элимди, мен барымда көрбөдүң. Каныш сен, бермет сындуу келинди, пейилимде тилек кылчу эле, бербедиң Кудай өмүрдү. Жаратпай калсын жалгызды, жакын кылды өлүмдү. Жакшы бак бөкөй баламды, жамгырчы журттан бөлүндү.
Кайда жүрөт чакырчы. Каргадай болгон куутумшук менин угуп турсуң кебимди. Тапшырдым бөкөй жалгызды, кор кылба жетим байкушту. Сен төртөөсүң ал жалгыз, жетимдин ашын ичирбе, жетимдин тонун кийгизбе. Кайрылар киши жокко деп капалантып жүргүзбө. Бозортпогун жалгызды, боздотпогун байкушту. Бирөөдөн келтек жегизбе, жалгызым турса буркурап. Менин жатканым мүрзө кара жер, чамам жок угуп келишке. Артылтып камчы чаптырба, жалгыздын көөнүн пас кылба. Талатпагын жетимди атасы бардан батынбай, баягы аңдып жүргөн карышкырга. Көрүнгөн киши урбасын, көзүнөн жашын төгүлтүп көчөдө ыйлап турбасын. Жалгандан көзүм өтсө да, жамгырдын сыйла бир башын. Агайын сиздин элиңиз, артымда калган жетимди бөкөй өз балаңдай көрүңүз. Кайгырбасын саринчи, биз тирүү эмес өлүүбүз. Карачанын бермети кайындатып алып барып, алып бер жалгыз курдашын. Атасы болсо өлгөн деп ар ким кастык кылбасын. Айжамалдуу ботогөз алып бергин курдаш өз жарын. Айдап бер бөкөй өз малын. Арбагын сыйлап акеңдин ал жетимге көз салгын. Ада жалгыз, мен жалгыз, жатында шиним бөкөйсүң. Айткан сөзгө көнүңүз, каргадай ботоң ыйлатпа. Караңгы көрдө жатса да, сизге ыраазы болсун көөнүбүз. Атасынын бул сөзүн саринчи укту түгөлүн. Атам акылынан шашты деп жактырбай жетим жүрөгү, жактырбаган жалгызың жалынган менен киребе? Жамгырчы сындуу кишиге жакындап калган кезеге. Ажалдын нокто жүгөнү. Тили калган балдырап, көп сөзгө келбей шалдырап. Качкан киши кейиптенбей, кашына кирип барайын. Көп көрүнө азаптан жөнүмдү ачып калайын. 6 айдан бери кеселдеп, ат бастырып келген жок. Аркасы менен чоң болгон акемдин жүзүн көргөн жок. Болобу бөкөй агайын? Кызылы качып сурданып, көөнүнө кайгы чырмалып, жалгыз эшиктен кирип келдеме. Салам айтып бөкөйгө сунуп колун бердеме. Жалгыздын сөзүн укмакка жакындап үйдү чырмашты баягы чогулушкан элдери. Тизесин бүгүп отуруп, тирмейген жалгыз жаш бала тилин тартпай сүйлөдү. Ал баланын сөздөрүн агасы бөкөй сүйбөдү. Көрбөйсүңбү саринчи, сакадай болгон тилдени. Атасын кагып жемелеп, арманын бала сүйлөдү. Айланайын жаната, сөзүмө кулак сал ата. Сөз сүйлөймүн мен дагы сиздин сөзүңүзгө карата. 66 жашыңда, аке сен кесел болдуң жазында. Келерге тууган жок экен, отурдум жалгыз башыңда. Баягы айткан иниң буу бөкөй. Агалыгың эске алса, айылдан кабар жибербей, келбейби сиздей асылга. Кайгырба ата мен үчүн, капалык тартып жашыба. Биздин сүйлөөгө келди тилибиз. Жарданган тууган калың эл, жалгыз деп ойлоп билиңиз. Жалгызым ушул эмеспи? Жанатам кесел, мен бир жаш, жанында жалгыз жүрүбүз. Жатып туруп кайгырган, жиберип киши айылыңдан. Айланам аке ушулу, сиздин арзыган бөкөй иниңиз. Эртеден бери кеп уктум, энчилеп бердиң бөкөйгө, эң эле сөздү көп уктум. Каркылдап учкан боз өрдөк кайрылып конот көл үчүн. Канчалык кызмат кылдыңыз, калдайган калың эл үчүн. Каргадай жалгыз балам деп кайгырба ата мен үчүн. Кайрылчу иниң бул болсо, башканы айтып нетейин. Атаке, каттап айт беле сен үчүн. Асмандап учкан каз өрдөк айланып конот көл үчүн. Акыл чачып сөз айттың, агайын тууган эл үчүн. Атадан жалгыз болгон соң, алың жок оору кеселдеп. Арманда болбо мен үчүн. Акылы болсо бөкөйүң, аркасы тийген акем деп. Айылдан кабар жибертпей, келбейт беле сен үчүн. Канткенде ата баш ийем, калкасы тийген агасын кадырын эстен чыгарып качып жүргөн иниңе. Энеси бөлөк токолбу? Эшиктеги эл чуулдап мууну кетти деп жатат. Хан жамгырдын ичине баланын айткан бул сөзү бөкөйдүн тийди жинине. Мен үчүн аке, муңданба,
айылдан кабар жиберип амалсыз келип турганга. Тапшырба аке, мен дейди арам туулган урганга. Кызытып бекер тилиңди мен үчүн сөзгө камалба. Тапшырба аке, мен дейди ниети бузук каманга. Энеси бөлөк арамга. Амалы жок отурат, ачуусу келип бөкөйдүн баланы туурап чабарга. Анда жалгыз мындай дейт: тапшырба аке, энемди, акылы жок иниңдин айтымына көнөмбү? Тапшырып атам кеткенде мен дүйнөдөн бир иш көрөмбү? Атаңдын көзү өткөн деп, ааламдан көчүп кеткен деп, каргадай болгон куругур менин тилимди албай кеткен деп. Бир күнү тартып алар малымды, ачуусу келсе бул иниң таратып ет барымды. Калкасы тиет дебегин, мына бу каттабаган залимди. Кагылайын атаке, айткан сөзүм кылбасам, мунуң кыйып тынат жанымды. Төгөт деп корком канымды. Атаке, сенин алдыңда мен айтып калам барымды. Дүнүйө мүлкүм сөз эмес, кылбайт деп мен корком, түбүндө бермет жарымды. Буркурап жалгыз кеп айтып, атасына чаңырды. Жалгыздын айткан сөзүнө агасы бөкөй таарынды. Этек жеңин кагынып, эртеси ойдо зарылып, айтып өттү көп сөзүн агасына жалынып. Каласың, ата, бир күнү казандай чымды жамынып. Арачалар адам жок, акылы жок немекен, мен качанга жүрөм жалынып. Түп куйругу бир тутам тулпарлар кайдан жүгүрсүн? Туушканың бул болсо, туу жалгызга ким күйсүн? Турууга аке чамаң жок, менин туйлаганым ким билсин? Жал куйругу бир тутам жароокер кайдан жүгүрсүн? Жатындашым болбосо, жалгызыңа ким күйсүн? Жалдырасам ким билсин? Арманын айтып сарынжы атасына зарылды. Анда сүйлөп бөкөйүң сарынжыга таарынды. Чоочудум жетим сөзүңдөн, келбей жатып жемелеп, кеп уктуңбу өзүмөн? Кекендим жетим сен үчүн, агызармын жашыңды айнекте эки көзүңдөн. Бала баштан сүйлөйсүң, Жубарымбек, сөздүн баасын билбейсиң. Мен кызыкпайм сенин малыңа, кыйналам ыйлап арубак, мына бу кыямат кетчү чалыңа. Төкпөсөм сенин каныңды, кыйбасам чымын жаныңды, албасам тартып малыңды, арубак сыйлап жүргөмүн, мына бу агабыз Жамгыр ханымды. Ааламдан атаң өткөн соң, кылбастан өзүңө, мен сенин талатаармын шаарыңды. Көңүлү бузук куу жетим алатко деп айтасың, теге көрөлек бермек жарыңды. Жылаанча чагып мен сени салбасам бызаарымды. Көрбөй жатып Жубарымбек көңүлүм мынча калынды. Агаңдын баркын сыйлабай арамдан деп мен айттың. Ушул сөздү неге айттың? Башында тууган болсом да каршы болдум жетимге. Кайыр кош, Жамгыр мен кайттым. Жубарымбек ушул айткан сөзүңө. Көрүнөрмүн көзүңө. Балдыркан этиң каталик, балапан жүнүң түшөлек. Тийгизип айттың жинеме, тилек тилеп жүрчүлем, тирүү жүрсөң экен деп, сендей агадан калган энеге. Агаңды айттың бузук деп, мына жанагабыз Жамгырчы жалпагайын бул элдин жамандык кылдым кимиңе. Жетимдин сөзүн көрдүңбү? Кош аман бол Жамгырчы, жетимдин жетемин акыр түбүнө. 15-тен башын чыгарбайм, кош аман бол Жамгырчы. Балаңдын айткан сөзүнө байкачы чыдап тура албайм. Атасындай агасын ар бир жаман кеп айтты. Бул Жубарымбек уялбай. Азыр да башын кесүүгө Жамгыр сени турам кыялбай. Деп бөкөй ошондо таарынды. Эңсеи келген бөкөйгө каршылык сөз табылды. Ордунан туруп күүлөнүп, этек жеңин кагынды. Жамгыр сенин көзүң өткөндө, угуп койгун уялаш, чаап алам шаарыңды. Ушул сөзү барында түбү тирүү жүрбөйт сарынчы. Билбеди менин баркымды, бир далай сөз айтылды. Арка болчу акең мен, арамдан болчу дейсиң сен, Жамгырдан калган саркынды. Бөтөгөңдү чокуурмун, мурда укканың жок беле менин бөкөй деген даңкымды. Кайыр кош туулган эсен бол,
жакшылык менен көрбөймүн экинчи тууган жалпыңды. 20-га жеткизбей жамгыр мен жылас кылам жетимди. Алыстан келсем сен үчүн менин абийиримди кетирди. Агайың кантип көрөйүн, уялбай сенин бетиңди. Жетимдин айткан бир сөзү менин сөөгүм өтүлдү. Агасын сыйлап буркурап алыстан келген бөкөйдү адамдыктан кетирди. Ачууланып арбайып, ант ичкендей саргайып, кайраттанып күүлөнүп, каргадай болгон балага кайта-кайта сүйлөнүп, хан бөкөй турду ордунан кырбыйчы түрлөнүп. Аттанар болду иниси жамгырга да жаккан жок. Жаш баланын бул иши бөкөй катуу өпкөлөп кетмек болду кайрылбай. Сарынчы менен бөкөйдүн арасы шондон айрылдай. Сөөгүмө жеттиң деп, жубарым сөз менен уруп тептиң деп. Жамгырдын колун бек кармап, күүлөнүп бөкөй жөнөдү. Кой десе болбой кеттим деп. Хан жамгыр калды муңданып, бөкөйдүн кызыл өңү сурданып. Ачууланып болбостон ар бир түркүн кырданып. Таарынып бөкөй кеткенин акеси жамгыр билди дейт. Башкадам жетип келгенче бөкөй атка минди дейт. Зор болсо өлөт экем деп, жетим ичинен ойлоп күлдү дейт. Кой десе бөкөй болгон жок, баладан жаман сөз угуп агасы бөкөй оңгон жок. Ар ким келип кой десе бөкөй ачууланып болгон жок. Аттанып бөкөй жөнөдү, баладан жеме сөз укса бөкөй башка адамга көнөбү? Агасы бөкөй таарынып айылынан кетти келеби? Башынан жалгыз болгон соң душмандан жаман пейили бар, жалгызга туугандын кайсы кереги? Таарынып бөкөй кеткенде баласын жамгыр чакырды. Баштан аяк жамгырчы жалгыз уулу жетимге баштап айтты акылды. Балалык менен кетирдиң, балам, сен баатыр бөкөй жакынды. Алар төртөө сен жалгыз, өчүгүп жүрүп төр турган сени өлтүрүп койсо макулбу? Артымда бала калды деп, айылымда кубат сөз эле. Тууганың бөкөй таарынттың, кулунум туяксыз калса макулбу? Жатындаш тууган сенде жок, балам, бирге жүрөр артыңдан, ары жетил элек жаш элең. Айттым эле бөкөйгө, перзентим сенин сарпыңан. Таарынып бөкөй кетти го. Балам, сенин айткан сөздөрүң бөкөйдүн сөөгүнө жетти го. Балам, сага бөкөйдөн башка тууган жок. Бала, сени Кудай өкөө кылган жок. Агаңа сүйлөп кеп айтып, санаасына салдың чок. Кантет элем, кайрат кыл. Эзелтен жалгыз болгон соң кулунум эч бир кылаар даба жок. Абалап учкан зар эле, агаң бир турган кала эле. Сурабассың эч кимден, балам, адырың толгон мал эле. Урушу жок, жаңжал жок, ак берметти алып келсе деп. Балам, менин көөнүмдө тилек бар эле. Менин көзүм өткөн соң, азын көбүн мал айдап, карача көздөп жөнөгүн. Ап келип бер жолдошун, тетиги 60-та энеңин барам десе кошпогун. Балам, 5 жолдоштон бөлөгүн. Жан күйөр алгын 5 жолдош, жалгыз сенин жөлөгүң. Тамырың алгын бир жолдош, жээниңди алгын бир жолдош. Жездеңди алгын бир жолдош, бөлөңдү алгын бир жолдош. Бардыгы болот 5 жолдош. Башкадан кошпо эч жолдош. 5 жолдошду ала көр, берметке эрте бара көр. О дүйнө кеткен акеңдин орунун басып кала көр. Эртерээк балам жөнөгүн, жамгырчы акең орунун жаш берметти алып төлөгүн. Жан жолдош ошол келини, тетиги жашы кайткан энеңин. Кылагар көзүм кылайтып, кыямат кетип барамын. Алагар көзүм алайтып, акырет кетип барамын. Абайлабай кетирдиң алыстан келген агаңын, балада болсоң жалгызым, башчысы болгон калаанын. Орундабай мен кеттим, оюмда тилек талабым. Кетпедим көрүп жалгандан, келиним бермек жамалын. Кеби жаман болду го, жанагы кеткен бөкөй агаңын. Деп ошентип жамгырчы арманын айтып ыйлады. Ага инисин жыйнады, тили келбей сүйлөөгө оозуна сыйбады. Жанынан чыкпай отурат баягы жакын курманы. Атамдын алы кетти деп алдында жалгыз чаңырды, ары жалгыз ары жаш, менин ким көтөрөт муңуму?
Алдымда тили токтолуп, жамгырдын аяк башы сунулду. Денесинен жан кетип, сүйлөбөй тили буулду. Ак бетинен нур кетип, бозоруп өңөгө болду. Бошоп дене шалдырап, кулап жамгыр жыгылды. Тагдырда ажал ушундай, таштады жамгыр бүгүндү. Каруусу калбай жан кетип, калайыгы түңүлдү. Каргадай болгон жетими кан теминдеп жүгүрдү. Атадан бала айрылып, азап тарткан бүгүнбү? Алып койду жамгырды ак ордонун бурчуна. Денеден жаны чыккан соң темтеңдебей тынчыды. Аташкан жары өткөндө, алганы анын ак каныш, ак бетине кол салбай, агарган өңдөн кан тамбай, азаптуу күндө турсунбу? Жабылып эли курчады. Жамгырдын ак үй ордосун, артында ага ини жок, адам жалгыз болбосун. Кармаган касты ажалдын көз жетет жанды койбосун. Алыс жакын туушкан ааламдан жамгыр өттү деп ар жерге кабар угузган. Айылына кабар жиберсе барбаймын деп таарынып, кабарчыга айтыптыр хан бөкөй сынду туушкан. Уккан эл түгөл келишти, агайын жыйып чогултуп, асыл жамгыр атасын алып барып көмүштү. Алганы калды кайгыда, атасын көмүп болгон соң колуна кызыл туу кармап, ырысым атам өттү деп жетим ыйлап түштү айылына. 2 саат өкүрдү эшигинин көзүнө. Эшиктен эл ыйлады баланын айткан сөзүнө. Калдыңбы жалгыз зарлоого, кагылайын атаке, калдыңбы жатып бир күнү, кара топурак чаңдоодо. Арманда жалгыз сыздоодо, алар төртөө мен жалгыз, арасат калдым кыстоодо. Мени көчүрбөй бөкөй өлтүрөт, көк терең кең сайгыштоодо. Көк жалым ата калдыңбы, көрүнбөс топурак сыздоодо. Атасы жамгыр өлгөндө ызатын берип элдерге күн эсеп 6 ай толгондо, өлгөн журттан көчүшүп, өрүштөп барып конгондо. Хан атам көзүң өтсөчү, жашым 20-га толгондо. Азыр мен жетелемме тайлакмын, жете албай калдым бул жолго. Ай эсептеп кыш өтүп, жыл маалына толгондо, керилген кең саз түзүндө, атасына аш берди, жалгыз ат чаптырып күзүндө. Тууган бөкөй барган жок, ал турбады элдин ичинде. Жибермеке бир адам таарынып жаткан тууганга акыл салды саринжи, атасы менен бир көскөн баягы айылындагы курманга. Курманды жалгыз бар деди, агасы өлсө келбеген аталаш бөкөй урганга. Курман, сен хан бөкөйгө барып кел, өйдө ылдый айтып түшүнтүп, өзүн мында алып кел. Алып келсең бөкөйдү жамгырчынын ордуна жакшы кылып алалы. Бийлесин бөкөй чоң болуп, мына бул биздин шаар калааны. Кайгысын иштен кетирип, жооп сурап бөкөйдөн жолдош алып 5 киши анан ак берметке баралы. Урушу жок, жаңжал жок, тынчтык менен алалы. Ак берметти алып келген соң, айылдан куумак оңой иш, андай күйүшпөй турган аганы. Ап келген курман, теңиңде, бөкөйгө айт билген кебиңди. Тууган болуп агарып, ап келелик тынчтыкта ак бермет сындуу келинди. Азыр алдырбасак бөкөйдү арадан тосуп көп айтып, араздык каршы жаман сөз көбөйө турган көрүндү, деп жалгыз айтты курманга. Бармак болду бу курман таарынып кеткен урганга. Эртең менен аттанып, бөкөйгө курман жөнөдү. Жанагы чатак кылат дебесе, түбү жок эле бөкөй кереги. Бар деген соң баш ийди, бармактай жалгыз саринжи, жамгырдын жалгыз төлөгү. Айылдан чыгып аттанып, айтайын деп бир сөздү. Курман ар нечен сүйлөп даттанып, бөкөй бизге агайын, арак ичип алкынып, кечинде куптан болгондо бөкөй сүйлөдү эле, талпынып. Обдулуп күчөп турганда бөкөйгө мен барайын, жамгырдан тарта сөз кылып, аны мен далай кепке салайын. Эс акылдан тамбасам, эритчү элем, сөз менен андай эси жоктун далайын. Бөкөйдү сынап көрөйүн, тилимди алса ээрчитип, бир боорум деп өкүртүп, айылына алып келейин. Атасынан кем көрбөйт, айланайын саринжи,
менин асылдан калган мөрөйүм. Эрке тору атына эртелеп токум салды дейт. Эрегишкен бөкөйгө эстүү курман барды дейт. Жалгыздын сөзүн алды дейт. Жатаар кезек куптанда, чыртылдап бөкөй турганда, жакын келип үйүнө курман dabыш салды дейт. Сүйлөш деген dabышка үйдөн бирөө чыкты дейт. Курмандын айткан dabышын тыңшап баары укту дейт. Атын бирөө алды дейт. Аш тешикте бир киши анда курман үйүнө кирип барды дейт. Хан жамгырдан айрылып, капаланып турганда, кайрылып бөкөй мындай дейт калкынан келген курманга. Салыңкы курман, кабагың дүнүйөдөн көчкөнсүп, пикирлешип бир жүргөн билимдүү жамгыр адамың. Кайгысын тарткан түрдөнөт, карасам курман түрүңдү калган жетим баланын. Ээси болуп ким турат? Эшиттим жамгыр өлдү деп, ээн калган калаанын. Энди курман сүйлөчү, сен көргөн иштин тамамын. Жамгырчы акең өлдү деп кабар келди, барбадым. Кабарын курман билесиң. Жаман айтып бөкөйгө жалгыз жетим жубарым көөнүмө кайгы салганын. Көк жалым жамгыр акемди ошондо мен көрөйүн деп баргамын. Көп эле журт билесиң, көңүлүм шондо калганын. Баланын айткан сөз үчүн айлыңарга барбадым. Бир тууганым жамгырга бир кетмен топурак салбадым. Эрегишип жетимге ичимде жүрөт арманым. Аке менен бир көскөн. Акылдаш курман кишелең, айтчы көргөн барларың. Жалгандан акем көзөттү, көрбөй жатып бөкөйгө. Жубарымбек Сарынжы адам укпас бир далай, мага айтпады өзөктү. Каласын чаап алмакмын, калкыңа бир күн бармакмын. Өлтүрмөкмүн балаңды, өрттөмөкмүн калааңды. Жамгырдан калган дүнүйөгө мен салмакчы элем таланды. Уялбай кантип көрөмүн, ушунун баркын билбеген каргадай жетим арамды. Шеригиңден айрылып, кайгырып жүргөн экенсиң, курман, сен айтчы оюңдагы санааңды. Аталаш тууган мен эле, акылман жамгыр өлдү эле. Ысыган көөнүм сууткан барбадым кабар келди эле. Эзилип барган жүрөктү эс тарта элек Жубарымбек муздатканы жөн беле? Агабыз менен бир жүрүп, ар бир ишти көрдүңүз. Айрылыпсыз шериктен, курман, эмне мында келдиңиз? Келген иштин жөнүн айт, жамгырдан уккан кебиң айт, жалгыз калган баланын жарабаган жөнүн айт. Анда курман кеп айтат. Бөкөйдүн айткан сөзүнө кайтарып жооп эм айтат. Менин кайгылуу бекен кабагым, бу кезде караңгы болду заманым. Кайраты жок айтаарга каргадай жетим баланын. Эли болдук бу кезде ээсиз шаар калаанын. Эсиңден бөкөй чыгарбай эмдигиче жүрсүңбү? Эки ооз айткан сөздөрүн эркелеген баланын. Эрегишип балага эсиң жок бөкөй өзүңдүн, экинчи жүзүн көрбөдүң, эсил жамгырагаңын. Кайгысы иште турабы, хан жамгыр тактан кулады. Акыл айтчу бала жаш айласын кандай кылалы? Эзилбей кантем бөкөй мен, элимден кетти тынары. Эркелеп барып кеп айткан жат кишинин уулу эмес, ал жатындашың чырагы. Сен таарынып кеткен соң кайда кетти бөкөй деп кайран жамгыр тууганың кайта-кайта сурады. Келдиби деп өзүңдү кеткенден кийин эстеди. Жатындаш жамгыр сени эстеп, жал ооруду көздөрү. Жаныңа жаман баттыбы жаш баланын сөздөрү. Эсинен сени чыгарбай уламсырап турду го. Жалгандан жаны көчөөрдө, жарык өтө чөөрдө. Эки көзү жалдырап, жатындаш иним барбы деп жамгырчы колун сунду го. Барбы бөкөй деп сурап, баласын эстен чыгарып кайта-кайта көп сурап, жатындаш сени сурады. Жакын иним бөкөй деп жамгырчы жатты кыйналып. Жалгандан жанын кыялбай, эркелеп айткан баланын эки ооз сөзүн уктум деп, экинчи кайта барбадың, эси жок бөкөй уялбай. Кайран акең жамгырчы өлгөн кезде келбедиң. Азын көбүн ызаатын колуң менен бербедиң.
Капалуу болуп сен жүрсүң, каргадай болгон Сарынжы акемди апкел деп ыйлайт. Амалсыздан келгемин. Коркутпа Бүкөй душманча, бир тууганың жамгырды колуң менен көмбөдүң. Акыл сурап эл барган, айбаты менен эл далган. Арманда болбой мен кантем, акылдашып бир жүргөн айрылдым жамгыр көк жалдан. Кайрат сурап эл барган, кадыры менен эл далган. Кайгыланбай мен кантем, кадырлашып бир көскөн, каст өлүмгө тарттырып, калбадым бажырап, кайраным жамгыр көк жалдан. Жатындашы сен түгүл, жат душмандар ыйлады, жамгырчы сынды уулга, башынан Бүкөй белгилүү, акылың жарым, инемелең, акырет кеткен жамгырга аталаштын бирелең. Аркасы менен чоң болуп, алыс элде жүрчүлең, акылың жарым болбосо, сен касташкансың ким менен. Акеси оору өзү жаш, абайлабай сүйлөгөн, каргадай жетим Сарынжы катуураак сүйлөп койду деп, каттабай койсоң макулбу? Эки ооз айткан тил менен. Атаң ушул деген соң, айткан чыгар эркелеп, өлтүрөр болсоң эртең бар, бир жетимди желкелеп. Сага айтпай жалгыз кимге айтат, өз айыбың билбестен, өлтүрөм дейсиң жетимди. Ошон үчүн мен айтам, Бүкөй, акылың жарым келте деп. Сени ээ болот дечеле, ээн калган калаага. Башчы болот дечеле, артымда жетим балага. Минтип сүйлөп койду деп, качып жүрсүң чыдабай, болор болбос жарага. Эсиң алсаң арбакты, барып Бүкөй бата оку. Сен баатыр жамгырагаңа. Эсиң алсаң жамгырды, эрегишип жүрсүңбү? Эс тарта элек жетимдин эки ооз айткан сөзүнө. Хан жамгыр жаман айткан жок. Акылың болсо Бүкөй сен кайгырасың несине? Ошондо Бүкөй ойлонуп, мунум уят экен деп, Бүкөйдүн бир акыл кирди мээсине. Ойлонуп Бүкөй баарысын кошо ыйлады уккан соң, Курмандын кайгы наалышын. Курмандын сөзү макул деп, мурункусун унутуп, эми Бүкөй эске алды. Жамгырхандын айылына Бүкөй арбагын жоктоп барышын. Анда Бүкөй мындай дейт: каршы алып ойлоп жүрүпмүн, каргадай жетим баланын Комаке сенден эшиттим бир далай сөздүн кабарын. Өлгөн кезде барбастан өзүм жүрдүм каттабай, эми мен кай жол менен барамын? Унутпаймын арбагын, уялаш жамгыраганын. Комаке сенден сөз угуп, бүркөлдү менин кабагым. Акылын Курман өзүң тап, айылыңа баштап барардын. Анда Курман мындай дейт: айылын табам өзүм деп, ашын берип ат чапты. Атасынан ажырап, али да жетим Сарынжы, ал элек жаштан көзүн деп. Эсиңден бүтүн жоголсун, эрегиштин ким менен? Бүкөй эби келбес жесир деп. Сенин таарынганың билбестен, таап кел Бүкөй өзүн деп. Атадан жетим жаш калып, оозунан сени түшүрбөй, ой, курусун туугандык, отурат ыйлап безилдеп. Балага акыл кеп сүйлөп, баштан аяк көп сүйлөп, байкачы Бүкөй туушкан, ашын берип койсо да, ан үчүн капа ойлонбо. Бүкөй бара турган кезиң деп. Курмандын сөзүн макул деп, бармакка Бүкөй камынды, элин жыйнап чогултуп, баштады Бүкөй дабырды. Жамгырды эстеп көп ыйлайт, жатындашы болгон соң Бүкөй кантип кылат сабырды. Ээрчимек болду Курманга, эми бармак болду го. 2 жыл өткөн ортодон эсирип кеткен тууганга. Эбин таппас жан болсо, эрегишип таарынып, экинчи Бүкөй келеби? 50 киши ээрчитип, Курманды баш чалып, эртеси Бүкөй жөнөдү. Кайгысын иштен кетирип, калаасын көрүп жамгырдын, агаңдын айылы теги деп, ат боорунан түшүрүп, Бүкөйдү ап келди Курман өңөрүп. Өкүрүп келди чуулдап, өксүп ыйлап Сарынжы, эшикте турду зырылдап. Бүкөй аттан кулады, кыйын экен бир тууган, 2 жыл өтүп кетсе да, Бүкөй жаңы өлгөндөй ыйлады, жаш баланы кучактап. Жанын жаман кыйнады, эсине түштү ошондо жамгырдын арбагы. Ыйлай берип Бүкөйдүн кетмей болду дарманы.
канча айтса тууган экен деп калбастан түгөл ыйлады. Караган элдин барлары байрактан калган желегим, баатырдан калган жөлөгүм, зооттон калган кыягым, акемден калган туягым. Ар көргөнсүп бир ишти алыстан жүрдү кыялым. Артында калган жаш бала айланайын чырагым. Кабарга келбей мен болуп, кара жер менен тең болуп, касташкан душман эл болуп качып жүрдүм, келбедим. Кагылайын акемди колум менен көмбөдүм. Керек болсо жанымды жамгыр чүчүн бербедим. Жатындаш жакын акемден жаш калган жалгыз эрмегим. Жолборстон калган белегим, жоо болуп жүргөн мен эдим. Аман жүрүп жетилсең, артымда жарак көмөгүм. Кармаган кылыч ак болот, менин канат койрук жөлөгүм. Кайратысың саренжи, картайган каныш энеңин. Калтырбай уктум курмандан канчалык сөздүн дарегин. Сиздер Алымкул Өсөнбаевдин вариантындагы Сарынчы бөкөй социалдык турмуштук эпостун угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова.